Акыркы учурда өлкөбүздө психикалык жактан жабыркагандардын саны өстү. Эң эле өкүнүчтүүсү бул оору барган сайын жашарып бараткандыгы. Анткени жаштар арасында бул ооруга чалдыккандар көбөйүүдө. Учурда 54.453 киши каттоодо турат. Бул бир гана расмий түрдөгү цифралар. Ал эми ооруканага кайрылбай жүргөндөрдүн саны канча? Скормен келдим второй күнү. Бирөө чалып коюпту, скорый чакырдым. Үйүңүздөгүлөр билген жокпу? Билген жокмун, байкереп жүрмүштү бары жегим. Мама чалып берип койгочу эже. Мен сүйлөшөйүн ыйлабайм. Мама сагындым. Өткөн чыгарып койду мени. Мама сүйлөшпөкмүн, мама. Кечирип кой деп эми. Аз күндөн кетем эми. Кышка жетпей. Мамаңыз келип атабы жака? Келип өткөн кетип калды. Кара кетти, келип көрүп кетесиз да? Көрбөй калдым, мен көрбөй калдым. Кыргыздарда психиатрга барсаң эле болду, кызыл жинди деп учетко алып коет да, өмүр бою анан кызыл билет берип коет деген. Ал эми элдин айтканы да, андай кызыл билет жок. Эл эмне дейт, туугандарым эмне дейт? Бул психиатрга барыптыр деген сөздөрдөн коркушат да. Анан түп-түз эле каяка барышат? Молдо бакшыларга, бүбү бакшыларга барышат. Чындыгында бүбү бакшылар эч кандай жеңилдик кылбайт. Көп учурда оор түрү менен бизге келген учурлар көп болуп атат акыркы учурларда. Анткени алар ооруну токтото албайт. Бул жака деген негизи аял кишилер көп келеби же эркек кишилерби? Бизде азыр көбүрөөк эркектер көбүрөөк болуп атат. Азыр эркектердин отделениясы толтура. Анан жана негизи статистика боюнча дагы жүрөк оорусуна кабылгандардын да көп эркектер экен да. Анткени алар мындай сыртына чыгара албайт көп нерсени, ичине токтоп атып, бук болуп жүрө беришет, ичине чыгара албай, анан давление болуп жүргөндөр, ошондон да стресс болуп, көп учурда депрессияга түшкөндөр да болот да. Депрессия азыр бизде абдан көп болуп атат. 1984-жылкы уже 39. 39 жашта сиз билеңиз бар, Ата-энем бар, апам бар, апам. Бир туугандарым бар. Үйлөнгөн эмессизби? Жок, үйлөнгөн эмес. Бул жерге келгениңизге канча күн болду? 13 күндөй болуп калды. 13 күн болуп калды. Эмне сизди тынчсыздандырып атат? Эчтеке тынчтандырган жок. Үйдөн кичине урушуп кеткен эмелер менен, инимдер менен. Аны бияка алып келишкен. Эмне себептен урушуп кеттиңиз? Катуу урушуңуздарбы? Жок, катуу урушкан жок. Мындай эле урушуп кеткен жөнөкөй. Биринчи жолу келдиңиз бул жерге? Жок, биринчи жолу эмес. Буга чейин келгенсизби? 2010-дан башталып келип баштагам. 2 жылдан келип, 2-3 жылда келип, бардыгы 11-жол келдим. Булар менен иштеш абдан оор деп айтат элем. Анткени булар эгер обострение учурунда, ошо жанагы психоз учурунда булар өздөрүнө өзүнө жооп бербейт көбү. Ошол маалда ошо медиктерге, медкызматкерлерге кол салып ийген учурлар да болгон. Буга чейин ошол пациенттер тарабынан кол салуулар болуп, анан ошондон казылып калган сотрудниктер болгонбу? Болгон, чын болгондо болгон. Обострение учурда врачка кол салып, врачты бир неме менен уруп ийген, ошондон анан каза болуп калган. Бир жолу аттаган, бир эле жолу атталды. Каза болгону бир жолу аттаган, бирок кол салуу көп эле жолу. Кол салуу көп эле жолу болот. Эми кол салганда эми көп учурда жандарында медиктер болот, токтотуп калат, же болбосо пациенттер өздөрү токтотуп калган учурлар бар. Кол салуу көп эле болот. Анан жана биз кинолордон көргөндөй эле электрошокерлер колдонулабы? Жок, колдонбойт. Жок, андай жок бизде. Дубинка, электрошокер деген жок. Андай эле жок. Эгерде психоз менен катуу түрдө келген болсо, анда закон бизге уруксат берет 2 саатка чейин байлап койгонго. 41 жылдан бери жашооңузда эсиңизден кетпеген бир окуя барбы? Жумушуңузга байланыштуу. Көп эле. Айтсаңыз болсун. Мен приемдо отурсам, бир больноим келди. Кышында болчу. Пальто кийип алган экен. Мен мындай отурсам, жерге келди да. Мындай алып чыгып, сразу эле чоң балтасын алып чыкты. Балтаны алып чыкты. Канчбек Айдыралиевич мени учеттон алып салыңыз азыр. Алып салбасаңыз азыр урам деди. Анан мен айттым, отур, токтой тур. Мен түшүндүрүп берейин. Аз десең аз алып салайын. Бирок сен билесиңби, учетто мен да учетто турасың, шаарда. Мен анда Жалал абад иштеп аттым эле. Жалал абад учетто турасың, Ошто учетто турасың, областной центр.
Бишкекте учетто турасың республика, анан Москвада да учетто турасың, Приамида сыяктуу бардык жерде учетто турасың. Мен мисалы бул жерден учеттон алып салган менен баары Ошто да каласың. Ош алып салган бирөө Бишкекте калат, Бишкек алып салган Москвада калат. Анын баарын сразу учеттон алыш кыйын. Десем, анда мен Москвадан баштайм. Мен өзүм бил дедим. Мен учеттон ал десең алып салайм, бирок албай эле турган жакшы го, дары берип турайм мен сага деп балык тилге салып, алдап. Бирок ичимен коркуп атам, мен балта менен уруп иштем мүмкүн деп, ал балтасын бекер алып келген жокмун, турат. Онлайнда турат. Анан дагы бир жолу үйдө жатсам, бир түнкү 2-3-төрдө тарса турса эле болуп калды. Мен пока уктап атканбыз да семьям менен, балдардын чашында. Мен тургуча уже сырткы эшикти, азыркы эшиктердей болуп темир эшик эмес да, жыгач эшик болчу да бүт эле. 5-6 жол тепкенде ыргып бычыранып кетти. Больной кирип келди. Үйгө кирип келди. Конuşбек Айдаралиевич, мага дары бериңиз. Түнкү 2-3-төрдө. Токто болуптур, берейин дары. Сен каяктан билип алдың сен менин үйүмдү? Сен азыр скорый менен алып келди, скорийлар үйүңүздү көрсөтүп берди дейт. Анан келдим, мен эмете албай, уктай албай атам, жаман болуп атам, кармай албай атам өзүмдү. Психоздо да эми киши көрүнүп турат деп, анан отургузуп, үйдө дары бар эле, дарысын берип, анан звонок менен милицияны чакыра койдук эле. Анан кийин милициялар келип алып кетишти. Ошондой случайлар болду. Эң катуусу ошо, эң экөө болду да. А так угрожать эткендер, сөккөндөр, муштап ийгендер, тепкендер көп эле болгон андайлар. Чыдаш керек да. Биз медик болгондон кийин аларды чыдап, аларды түшүнүшүбүз керек. Ал кандай шартта келди, кандай учурда келди, эмне кылыш керек, ошону билип турабыз да. Сөзсүз жардам керек, жардам кылышыбыз керек. Ал биздин милдетибиз. Ушу дары бериңизчи дегенде буларды эмне оору болобу? Оору болот да, өзүн өзү токтото албай калат да. Кээ бирөөлөр бар, кулагына угулат, түндөр галлюцинация деп коебуз. Көзүнө ар нерселер көрүнөт. Эми ал жанакы өнөкөткө айланып кеткен катуу оорулар. Ошолорго берилип кетет, кадимкидей ошолорду көрө беришет. Жомоктогудай кино, фильмдегидей болуп көрүнүп кетет. Башынын ичинен да көрөт, ичине угулат ар нерселер. Кудайдын үнү угулат, шайтандын үнү угулат. Мен Наполеонмун, Суворовдун дегендер да бар, ошондой оорулар бар. Аялын өлтүрүп коросуна көмүп салыптыр деген ушундай адамдар. Ошолор оору маалында, ооруп аткан учурда балдары же болбосо бирөөлөрү, туугандары шайтан же бирдеме болуп көрүнүп кетиши мүмкүн. Көздөрүнө. Ошондон кийин эметет. Я вижу 70 стран в другом мире, общался с ними. Я в другом мире живу больше. С богами, Богом общаюсь, с разными богами, людьми, которые раньше жили. Я уже общаюсь с другим миром уже 23 года как. И что за диагноз у вас? Ипохондрический синдром, шизофрения, ипохондрический синдром. Получаете какие-то лекарства? Да, я уже 11 лет пью лекарства каждый день, 3 раза в день. Помогает? Помогают лекарства. Да. Я экономист-менеджер, антикризисное управление. Какие мечты есть у вас в будущем, цели, планы? Какие мечты? Подумай. Надо выйти отсюда, не устроиться как-то на воле, да. Выйти, устроиться как-то на воле. Сиз бул жака балаңызды алып келип атасыз, э? Уже ушу больницада балам ооруп атканына 6 жылдай болду. 6 жылдын ичинде мен ушу больницада лечение балам алат. Больницанын системасы, ооруларга отношениясы мага аябай жагат. Бул балам Еврокомедияда окуучу. Экинчи курста бул балам бир татынакай кызды сүйүп калат. И вот безответственный сүйүү болуп, балам ошо кыз экөө урушуп кетип, балам ушу почванын аркасынан ушу оору келген да ушу балама. Ушундай бар экен, ушундай оору именно эркек балдар 20 жаштан кийин кайсы почвада ушу оору появляться кылат десе, ошо именно безответственный сүйүү экен. Ушу почвасынын аркасынан мен балам ушундай оору келди да. И ошондон кийин биз ушу больницада уже 6 жыл лечение алып атабыз. Сүйүү деген ушундай экен да. Сүйүү деген ушундай экен, сүйүүнүн арманы ушундай болуп, эми сүйүүнүн аркасынан балам ооруп калды да ушу. Качан келдиңиз бул жака? Уже месяц прошло. 1 ай болду. Эмне себептен кимдер алып келди?
Эпилепсия у меня, алкоголизм. Алкоголизм. Смешку. Вам всего лишь 25, да? Siz qancha vaqtdan beri kelib turasiz? Je birinchi jol keldingizmi? Жоқ, 17 жаштан бері. 17 жаштан beri kelib turasiz, да? Qanday do'stlaringiz бар бұл жерде? Жақсы достарым бар. Сөйлесесіз, yaxshi. Мындай ызы-шу бір-бірімен ұрысып кеткендер болбойбу? Болады, міндетті болады. Сізге Жоқ, типа девушек не бить, такое. Но бывает, иногда ссоримся, так, до драк не доходит. Цель, я думаю, продолжить учиться. С сентября обратно поступить, и хочу хотя бы профессию себе. Мен атам бар, қартан, аны қарыш керек. Мне надо работать и работать, пока заработать нормально. Чтобы дом свой был, когда он постареет, чтобы за ним ухаживать тоже. 6-го года рождения. 36. 36. Первый раз попал, 3 ментов чуть не убил. Получается, вы тут не первый раз, да? С 2008 года я здесь. Это ее рабочий номер? Чуть не, этот не берете? Это единственный номер. Бабуль, привет. Это Семен. Чего? Сема, внук твой звонит. Точка – это свет. Из света была создана тьма. Из тьмы появился свет. Детский сад. Мы здесь, в яслях. Окей, я поняла. Я уже лежу здесь 8 месяцев уже. Бөлүмдөрдүн сырткы эшиктери колдонуп, ал эми терезелер темир тосмолор менен тосулат. Бул жердеги пациенттер буга чейинки кылган туура эмес кыймыл-аракеттерин, иштерин унутушуп, жаңы жашоону кыялданып башташат. Жана психикалык жактан жабыркагандар кайдан пайда болот? Ичимдик ичкен ата-эне, уруш талашты көрүп чоңойгон балдар. Убакыттын өтүшү менен дал ушулардын жыйынтыгы аны психикалык жактан жабыркууга алып кирет. Мен силерге жаштарга мен завидовать этпейм да. Неге дегенде, биз информационный вакуумда жашадык. Мындай информация алчу эле эмеспи? А силер наоборот көп информация алып атасыңар да. И неге момундай оорулар көп, неге жаштар көп ооруйт, суицидтер көп болуп атат, потому что негативный информация көп да. Мындай телевизордон көрөбүз, жаш кыздар асылып өлүп алды, жаш кыздар өзүн этаждан ТВде, же жаш балдар асылып өлүп алды. Өзүңөр деле көрүп атасыңар азыр. Эгерде айылда бир карган адам көз өтүп кетсе, баарыбыз переживать этчүбүз. Азыр мына жаш балдар кетип атат, жаш балдар асылып өлүп атат, жаш балдар авариядан канча деген жаш балдар кетип атат. Анын баарын уже элдер как обыденный көрүп калды да. Потому что уже адамдын жүрөгү черствый становится. Качып кеткен учурлар болот, көп эле болот, көп болот качкан учурлар. Эми отделениеден качат, же болбосо жанагы прогулка деп коебуз, эс алып аткан учурда качып кеткендер болот. Милицияга кабар беребиз, үйүнө кабар беребиз. Ошол 1-2-3 сааттан эле кайрап келишет көп учурда. Жана баш тартып кеткендерчи? Бул жака өткөрүп бергенден кийин такыр кабар алып. Анан бизде дагы бир маселе бар. Ошо оорулардын жанагы көбү хронический форма деп коебуз, эми жанагы башка катуу түрлөрүнө айланып кеткендерди семьясына же болбосо ата-энелерине, туугандарына кереги жок болгон оорулар көбөйүп атат азыр. Алар келет дагы бизге таштап коюп, өздөрү качып кеткен учурлар да болуп атат. Дарбазанын астына коюп, өздөрү качып кеткен. Же болбосо биз лечение кылгандан кийин келип алып кетишпейт. Биз звонить этебиз, 2 айдан, 3 айдан звонить этебиз, келип алып кеткиле, жакшы болду, бир курс лечение ал десек дагы келбей койгон учурлар көбөйүп атат азыр. Бул жака таштап кеткенден кийин акыл эсин өзүн билбей калган пациенттерден көп учурда анын үй бүлөлөрү, жакындары баш тартып кетишет. Бул жака көргөнү келгендер, телефон чалуулар, кат жазуулар өтө аз болуп калат. Жана дагы келгендердин басымдуу бөлүгү булар энелер. Анткени эне жүрөгү баласы кандай учурда, кандай абалда болбосун, баары андан баш тартып кетүү кыйын.